Кыргыз тили 3-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакпековна. Баарыңарга жагымдуу маанай тартуу менен бүгүнкү балдар. Бүгүнкү темабыз кайталоо сабагы. Экинчи чейректен бери биз кандай тема болуп, эмесе сабактын максатына көңүл бурабыз. Кайталоо сабагында кыргыз тилиндеги сөз түркүмдөрүн эске салабыз. Сөз түркүмдөрүн сүрөттөр аркылуу айырмалайбыз. Өтөлгөн теманы эске салуу менен эс тутумун өстүрөбүз балдар. Сабак максаты баарыңарга түшүнүктүү болсо, немесе сабакты баштайбыз. Сүрөткө көңүл бургула балдар. Сүрөттөн биз эмнени көрүп турабыз? Сүрөттөн балдар биз эмнени көрүп атабыз? Туура. Көп деген адамдарды көрүп атабыз, Футбол ойношуп атат балдар. Кана эмнени эске салышыбыз керек биз? Азаматсыңар балдар. Зататоч, негизи зататоч сөз түркүмдөрүн эске салышыбыз керек болду. Бизге кыргыз тилинде сөз түркүмдөрү билесиңер. Зататоч, сынаточ, санаточ, этиш деген бизде сөз түркүмдөрү бар. Эң биринчи эмнеге көңүл бурсак, ким, кимдер? Бала, балдар, адамдар. Кандай? Сары, кызыл, жашыл. Канчо? Бирөө, экөө, көп. Эмне кылып жатышат? Ойноп жатышат. Сөз түркүмдөрүнүн баары мисал кетти, карагыла. Биринчиси бала. Ким? Бала. Кимдер? Балдар. Кимдер? Адамдар. Зататоштур. Бул жердеги отургандар баардыгы жандуу зат болду. Андан кийин кандай? Сары. Кандай? Кызыл. Кандай? Жашыл. Бул эмне болду? Сын атооч болду балдар. Андан ары канчо? Санаточ. Бирөө. Канчо? Санаточ. Экөө. Канчо? Көп. Эмне кылып жатышат? Ойноп жатышат. Бул кыймыл аракетти билдирген этиш сөздөр болду балдар. Зататоч. Заттардын атын билдирип, ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берген сөз зататоч деп аталат. Мисалы, адам, тоо, энелер, китептер зататоочтор болот мынакей. Заттын атын ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроо бересиз. Заттар жандуу жана жансыз болуп бөлүнүшөт. Ким, кимдер деген суроолорго жооп берген заттар жандуу зататооштор деп аталат. Мисалы, ким? Бала. Ким? Ата. Ким? Окуучу. Ким? Акын. Ким? Мугалим. Кимдер? Кыздар, сүрөтчүлөр, адамдар, жаныбар, курт кумурскаларды билдирген сөздөр да жандуу заттар болушат. Аларга эмне, эмнелер деген суроо берилет. Таяныч сөздөрдү колдонуп сүйлөм түзөбүз балдар. Таяныч сөздөр: асан, китеп, таш, гүл, ат. Булардын баардыгы сөз түркүмү болгон зататоочтордон түзүлдү. Ким? Асан. Эмне? Китеп. Эмне? Таш. Эмне? Гүл. Эмне? Ат. Кана ушул сөздөрдү катыштырып биз эмне кылышыбыз керек экен балдар? Сүйлөм түзүшүбүз керек экен. Иштептериңерди карасаңар, бул боюнча өткөн сабактарда маалымат алган болушуңар керек балдар. Иштептерде бар болсо, ошол иштептерди карап пайдалансаңар болот. Кана биринчи сөздү катыштырып биз сүйлөм түздүк. Көңүл бургула балдар. Асан бүгүн айылга чоң энесине кетти. Кайсы сөздү пайдаландык? Ким? Асан деген жандуу зат бүгүн айылга чоң энесине кетти. Экинчи китеп деген сөздү карагыла балдар. Мен китеп окуганды жакшы көрөм. Ким? Мен. Эмне? Китеп. Жакшы көрөм. Этиш. Зататоч. Андан кийин таш. Биз тоодон өзгөчө таш көрдүк. Ким? Биз. Эмне? Таш. Биздин мектепте кооз гүлдөр өсөт.
Эмнелер? Гүлдөр. Кандай? Сынаточ кооз. Эмне кылат? Өсөт, этиш. Мага чоң атам ат мингенди үйрөттү. Ким чоң атам? Эмне? Ат. Кимге? Мага. Мынакей булар таяныс сөздөрдү колдонуп сүйлөм түздүк. Силер дагы иштептериңерди ачып, ушундай сүйлөмдөрдү түзгөнгө аракет жасагыла балдар. Кааласаңар, иштептериңерге жазып алсаңар дагы болот. Сынаточ карагыла. Заттын сын-сыпатын, өңү түсүн, даамын, жыттын, көлөмүн билдирип, кандай деген суроого жооп берген сөздөр сынаточ дейбиз. Мисалы, жакшы бала, кызыл гүл, таттуу алма, чоң жол. Ким эмне, канча эмне кылып жатат, кандай. Бул жерде сөз түркүмүнүн баардыгы бар. Бул жерден таап алсак болот. Кандай бала? Сылык бала. Кандай коен? Кичинекей коен. Так, бул жерде карагыла. Кандай? Түсү кандай экен шарлардын? Кызыл, жашыл, сары. Бул жерде зат атоуч да бар. Ким? Бала. Эмне? Мынакей жолборс, кенгуру, коен, чычкан, канча? Бул сан атоуч канча? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сан атоуч болду. Эмне кылып жатат? Эмне кылып жатат булар? Дасторкондо тамактанып жатышат. Эмне кылып жатат? Тамактанып жатат. Кандай экен булар? Ынтымактуу экен. Булар эмне болду ошондо? Бардык бир сүрөт менен эле биз кыргыз тилиндеги канча бир сөз түркүмдү зат атоуч, сын атоуч, сан атоуч, этиш деген сөз түркүмдөрдү эмне кылдык? Бере алдык балдар. Сын атоуч. Асан жакшы бала. Кандай бала? Жакшы. Ким? Зат атоуч. Кандай баласан? Жакшы. Бул дагы этиш болот. Шаарда чоң имараттар бар. Кандай имараттар бар? Чоң. Мен кызыл гүл жакшы көрөм. Кандай? Кызыл. Сын атоуч. Жайында ширелүү коон дарбыздар көп өсөт. Кандай? Ширелүү. Бул жерден жакшы, чоң, кызыл, ширелүү дегендер булар эмне болду? Сын атоочтор болду. Мен зат атооч, ким? Асан зат атооч. Этиш сөздөр дагы бул жерде бар балдар. Анан ары кеттик. Сан атооч. Заттын санын, иретин, эсебин көрсөтүп, канча, нече деген суроолорго жооп берген сөздөр сан атооч деп аталат. Карагыла. Канча алма? 4 алма. Мен бүгүн 4 алма жедим. Канча алма? Зат атооч. Канча алма? 4 алма. Алма эмне? Зат атооч. 4 канча? Сан атоочту билгисти. Сан атооч заттын санын көрсөтөт да. 1 алма мына бу алмалар зат атооч болду. Канча алма экен заттын санын? 1, 2, 3, 4. Канча деген сан атоочтун суроосун берүү менен биз эмне кылдык? Сан атоочту таап алдык. Мен бүгүн 4 алма жедим. Эмне? Алма. Эмне кылдым? Жедим этиш. Канча алма? 4. Ким? Мен. Булар эмне болду? Сан атооч болду. 4 деген бул жерде сан атоочтук милдетти аткарды балдар. Суроолорго жооп бергиле дейт. Биринчи суроого көңүл бурабыз балдар. 1 минутада канча секунд бар? 1 саатта канча минута бар? 1 күндө канча саат бар? 1 жумада канча күн бар? 1 айда канча жума бар? 1 мезгилде канча ай болот? 1 айда канча күн бар? 1 жылда канча ай бар? 1 жылда канча күн бар? 1 кылым канча жылга тете? Бул жерде карагыла балдар. 1, 1, 1,
бир деп атабыз. Булардын баардыгы эмнелер экен? Сан атоошторду билдирет экен. Эми кана ар биринин суроосуна жооп издеп көрөчү. Иштептериңерди карасаңар болот балдар. Булардын баардыгы силердин иштептериңерде бар болуш керек. 1 минутада канча секунд бар экен? 1 минутада 60 секунд бар балдар. Эсиңерге тутуп калгыла, бул керек бизге. 1 саатта 60 минут бар. Bir күндө 24 saat бар. Bir жумада 7 күн бар. Bir айда 4 жума бар. Туурабы балдар? Bir мезгилде 3 ай болот. Bir айда 30 күн бар. Bir жылда 12 ай бар. Bir жылда 365 күн бар. Bir кылым 100 жылга тете дейт. İştepтериңерге кимде-ким жазгысы келсе жазып алсаңар болот. Мен силерге убакыт берем. Суроолордун үстүнө дагы бир жолу кайталоо жүргүзүп кетейик. Балдар карагыла. 1 минутта канча секундка барабар экен? 60. Бул жерде канча? 60. Сан атоошу. Канча? 1. 1 саатта канча минут бар? 1 саатта 60 минут. Канча? 60. Bir күндө канча саат бар? Bir күндө 24. Канча? 24. Bir айда канча жума бар? 4, 3, 30, 12, 365, 100. Булардын баардыгы эмнелер экен? Сан атооштор экен балдар. Эми балдар убадага бек жигит деген жомокту силерде көңүлүңөргө бургум келип атат. Убада деген эмне? Эмне үчүн убадага бек болуш керек? Эмне үчүн адамга убада бериш керек? Берген убаданы эмне үчүн аткарыш керек? Ушунун тегерегинде биз азыр сүйлөшөбүз балдар. Убадага бек жигит. Илгери өткөн заманда 3 бир тууган болгон экен. Алар ата-энеден эрте ажырап, көрүнгөн байдын жумушун жасап, эптеп күн көрүшөт экен. Bir күнү байдын чөбүн чаап, аябай чарчап көлөкөдө отурса, жакын эле жерге топ кара чыйырчык келип конуп калат. Биринен бири уузуп, оттоп жаткан кара чыйырчыктарга карап, бир туугандардын эң улуусу: "Ой чиркин, ушундай жер жайнаган малым болсо, өмүр бою бир да кишинин ирээн житпей, кенен өмүр сүрүп өтөр элем" дейт кичинекей чокчо сакалын сылап. Анда ортончусу туруп: "Эгер мен ушундай кором коюм болсо, өзүбүз сыяктуу кедей кембагалдарга каралашып, үйгө мейман келсе кой союп, аларды ар дайым сыйлап, алардан алкыш алып гана жүрөт элем" деп тилек кылат. Алардын эң кичүүсү үндөбөй отурган соң: "Ал эми сенин ушунча малың болсо эмне кылат элең?" деп сурап калышат экен эки агасы. "Менби? Менин мынча малым болбой эле, эл катарлуу азын оолок, бир аз туягым, үстүмдө үй, жанымда акыл эстүү жарым болсо, мен дагы эч кимден ренжитпей өмүр сүрөр элем" дейт. Алар ушундай таттуу кыялга батып, ойлоп жатышканда маңдайларына келип калган карыяны байкабай калышат. Сакалы тизесине түшкөн алиги карыянын кайдан чыга калганын билишпей, үчөө тең ордуларынан атып турушат. Ошондо карыя туруп: "Ушул күндөн баштап 3 бир туугандын турмуштары оңолуп, өз тилектерине жетип жашап калышат. Күндөр жылып, айлар оошуп, жылдар өтөт. Bir күнү баягы карыя убадага жанына пейили менен бакытты ээрчитип, пейили менен бакытты деген көңүл бар го балдар, эмне себептен булар пейили анан бакытты болуп атат. Ошол жигиттерди барып сынап көрөлүк, айткан сөздөрү орундар бекен деп жолго чыгышат. Алай дүлөй бороон болуп жатканда алды менен улуусунун үйүнө келишет. "Менин атым Убада. Силердин сүйлөгөн сөзүңөрдү жанатан бери угуп турдум. Эгерде силер айткан сөзүңөргө турсаңар, мен силердин тилегиңерди орундайм" дейт ак таягын көтөрүп.
Биздин тилегибизди орундасаңыз айткан сөзүбүздө турабыз дешти 3-1 тууган. Эмесе силердин тилегиңерди мен орундайын. Сен экөөң мал дедиңер. Тетиги көрүнгөн дөбөнүн ар жагында 2 коро кой жайылып жүрөт. Бир коросу өңчөй ак, экинчи коросу кой кара түстө. Барып бириң карасаң, бириң агын алгыла, бириң карасын, бириң агын алгыла деп күнгө чагылышкан таягын силкип алды. Экөөбү чуркаган бойдон Кариянын көрсөткөн жерине келишет. Келишсе, чын эле 2 коро кой жайылып жүрөт. Экөө койлорду айдап өздөрүн жөгетишет. Кария таягындагы силкеп туруп эң кичүүсүнө: "Эми сен тетиги түтүн чыккан жерге бар. Үй десең, тилеген үйүң, өмүрлүк жарың, азын оолак оокатың бар" деди. "Бар эми, тилеген тилегиңе жет" деп ак сакалын сылап коюп көздөн кайың болду. "Биз Кудайга конок болобуз. Бороон өпкөдөн өтүп баратат. Отуңа жылынып, муздаган сөөгүбүздү жылытып, чыгалык, үйгө кирүүгө уруксат" дейт келген кайралар үндөрү дирилдеп. Малына ээ боло албай оор болгон бай ушундай кым-куутта койлор сулукка чыдабай кырылып жатканда конок эмес Кудай болсоңор да кеткиле деп кыйкырат. Сакалдарына муз тоңуп калтыраган карыялар ал үйдөн чыгып ортончу байдыкына келет. Ал чал дагы ачууланып, аларды үйгө кирбей кубалап жиберет. Булардын түрүн көрүп кичүүсүнө үйүнө жөнөштү. Аларды көрүп жан алы калбай, үргөн итин үнүнөн атып чыккан үй ээси конокторду колуктап үйгө киргизип, аттарын отко коет. Коноктордун суу болгон кийимдерин чечип, башка жылуу кийим кийгизип, суу кийимдерин кургатып, тамак ашын берип, аябай жакшылап сыйлайт. Эртеси коноктор жолго жөнөрдө убада туруп: "Балам, урмат сыйыңа чоң рахмат. Өлүмдөн уят катуу дегендей, болоттон бек жигит экенсиң. Аз дөөлөткө мас болуп, эл менен иши жок тигил агаларыңа окшобойсуң. Ар дайым ушундай айткан сөзүңдө тур, өркүнүң өссүн" дейт таягын силкип. Баягы жигиттин кашында бакыт да кайра оролуп түбөлүккө бактылуу жашап калган экен. Мына, эгер убадагы бек жигит боюнча, убадагы бек жигит мазмунун билдиңер болуш керек, балдар. Эми суроолорго өтсөк, суроолор. Биринчи суроо: 3-1 тууган кимдин кол алдында иштешкен? Карагыла, биринчи суроо. Жалпы мазмунга окуган текстке көңүл бурушубуз керек, балдар. 3-1 тууган кимдин кол алдында иштеген? 3-1 тууган бир байдын кол алдында иштеген. Алар эмне жөнүндө кыялданышкан? Алар өздөрүнүн аябагында кедей болгондуктан кичинекей эле оокатыбыз болсо, кичинекей эле малыбыз болсо деп кыялданышкан. Ошол кыялдарын эмне кылды? Жанагы карыя, ак сакалчан карыя эмне кылды? Алардын кыялдарын орундатты. Ак сакалдуу карыя алардын кыялын орундаттыбы? Ооба, ак сакалдуу карыя алардын кыялдарын орундатты. Алардын кыялдары эмне эле? Алардын кыялдары, эгерде ушу жанагы кой жайып жүргөн кезде көп кара чыйырчык келип конот, ошо кара чыйырчыктай болгон көп малыбыз болсо, мен эмне дейт? Ошого шүгүр кылып, элдин баарына жардам берип дейт, мага окшогон кедей кембагалдарга жардам берип, конок келсе мал союп, кой союп, мен аларды күтөт элем дейт. Бир туугандар кандай жашап калышты? Бир туугандар малдуу, бай жашап калды. Бирок ошолордун ичинен айырмаланган эң кичүү бир тууганы эмне болду? Убадасына тура алды. Анткени алар жанагы чал канча бир күндөн кийин келип, жанагы пейил, убада, байлык, бакыт болуп келишип, Кудайга конок болоюн десе, алар эмне кылып койду? Киргизбей койду. Ошондо ким убадага турду? Бул жерде жанагы бала, кичинекей 3-1 тууган эң кичинекейи убадага турду дагы ошол абышкаларды эмне кылды? Үйүнө коноктоп каты суукта аябагандай ошолордун батасын алып, ошол себептен убадага бек жигит деди. Ал убадасына кантип турду бала? Убадасына ал аз гана оокат, ашым болсо, үстүмдүү үйүм болсо, жашынакай жарым болсо деди. Ошентип балдар
бүгүнкү суроолор менен бүгүнкү текстти жыйынтыктап алдык. Үйгө тапшырмалабыз сөз түркүмдөрүн катыштырып сүйлөм сөз. Кыргыз тилинде сөз түркүмдөр зат атооч, сын атооч, сан атооч, этиш ошолордун баардыгын катыштырып сүйлөм сөз. Кааласаңар ушул жерден деле убадага бек жигит тексттен эле алып сүйлөм түзсөңөр болот балдар. Саламатта калгыла, көрүшкөнчө.